Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 15 декабрь ЛТРде Билерман Ордо кышкы сериялардын биринчи туру. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, биз бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарга биз жаңы команданы чакырганбыз. Бул команданын тушоо кесүү оюну болмокчу. Тактап айтканда, Премьер Лига үчүн бул команда бүгүн биринчи жолу биздин Ордодо ойнойт. Анда эмесе команданы мен Ордого чакырууну баштайм. Демек, бүгүнкү кышкы сериянын биринчи турунда Бексултан Ибраев келген. Теология факультетинин 4-чү курсунун студенти. Кийинки катышуучубуз Аймира Маматалиева. Искусство факультетинин 2-чи курсунун студенткасы. Нурдөлөт Канышев. Теология факультетинин 4-чү курсунун студенти. Бекжан Ибраимжанов. Теология факультетинин 4-чү курсунун студенти. Расул Мамадалиев. Келечектеги теолог, азыр биринчи курста экен, теология факультетинде окуйт. Жана команданын капитаны Токторбай Кенжеев. Ош мамлекеттик университетинин студенттик кеңешинин төрагасы, команданын капитаны. Мына ушул команда бүгүн биринчи жолу сиздерге каршы ойнойт. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Урматтуу биздин жаңы команда. Токторбай мырза, бул команданы сиз бүгүн жетектеп келип атасыз. Маанайыңыздар жакшыбы, оюнга даярдыктар кандай? Сизден алгачкы эки ооз сөз. Буюрса бүгүн биздин оюнга команданын маанай өтө сонун, даярдык буюрса жакшы. Эң алгачкы оюнубуз болгонуна карабай, буюрса жеңебиз деген ишеничтебиз. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек бүгүн ушул команда сиздерге каршы ойнойт. Жаңы кошулган теле көрүүчүлөр үчүн биз экранда даректерди дагы бир жолу кайталап коюуну туура көрдүк. Эгерде кимде ким Билерман Ордого суроо жөнөтүүнү кааласа, мына ушул даректер боюнча суроо жөнөтсөлөр болот. Башкы өнөктөшүбүз адаттагыдай эле бул Барбол. Барбол кондитердик фирмасы сиздерге ийгиликтерди каалайт. Адал таттуу дайыма жаңы продукциялар менен сиздерди кубандырып келет. Актив дизайн полиграфияны жана жарнак борбору, жарнактардын баардык түрүн кабыл алат. Жана Таев костюм сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Бүгүн анда оюнду баштадык. Эсеп азырынча 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Кайсы суроого туш келет? Оюндун шартын командага биз айтканбыз. Демек 1 минуталык убакыт талкууга берилет. 50 секундалык сигнал чыкканда капитан кимдин жооп беришин аныкташыңыз керек жана дароо ошол Билерман жоопко өтүш керек. Сиздерге каршы Жамалидин Нурбаев Араван районунан суроо берет. Go деген бир оюн бар экен. Укканыңыздар барбы ушул оюнда? Жалпы көрүнүшүн көрсөтөм, кадимкидей эле бир караганда шахматтын же шашкин доскасына окшоп кетет. Бул оюндун тарыхый келип чыгышы 5000 жыл мурда байыркы Кытай болуп, Японияга биздин замандын 7-чи кылымында кеңири таралган. Бул бир жана стратегиялык да оюн. Ак жана кара таштар менен эки тарап болуп ойнолот. Логикалык эсептөөнү жана кайталангыс тактикаларды да камтыйт. Негизги максаты душманды курчоого алуу. 1995-жылы Denso Wave деген компаниясынын азыркы учурдагы башкы инженери Масахиро Харе коллегасы менен дал ушул оюнду ойноп олтурганда, бул оюндун кайталангыс варианттары жана көрүнүшү ушул системаны ойлоп табууга түрткү болгон. Мен кайсы бир системаны назарга тутуп атам. Кийинчерээк бул система дүйнөгө тез арада таркап, көптөгөн өндүрүш жана эсептөө кеңселеринин ишин кыйла жеңилдеткен. 2019-2020 жылдары пандемия учурунда да бул система дүйнөгө өзүнүн популярдуулугун көрсөттү. Сиздерге суроо, урматтуу билермандар. Эмне жөндө сөз кетип жатат? Кетти минута.
сандар шахматтагы сандар бул 5000 жыл мурун атат, ошондо 95-жылда эме болгон экен да, бул көбүрөөк эме пандемия учурда эмне жер көбүрөөк жардам берди. Азыркы учурда өзүнүн актуалдуулугу аралык кармоого байланыштуу бир нерсе. аралык дистанцияны сактоо боюнча Карантин жөнүндө бул жерде дистанцияны сактоо же болбосо сандар арасында бул эсептөөнү дагы эме кылат атат. Адамдар эсептөөнү анан кийин бир эмени биз баскан жерде кайра баспайт деген эмени айтат да. мисалы ошо карантин учурунда дагы Кандай эмелер бар? тактика бул жерде дистанция андан башка дагы жооптчу. арифметикалык эсептөө болуп Арифметикалык эсептөө. Неме болуп атат? Арифметикалык эсептөө бирок карантин учурунда анын кандай пайдасы тийди? Чогулуш немелерде бар. Аралыкты сактоо боюнча. Аралыкты сактоо боюнча жакшы немелер болгон. Бул жерде өтө аралыгы өтө кыска экен да бул жердечи. Азыр жоонушун ненеңиз? Аралыкты сактоо боюнча токтолобуз. Аралыкты сактоо боюнча токтолгон. Доктор мырза, урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурдөлөт жооп берет. Нурдөлөт. Ак кара таштар сизге бир нерсени эске салбай атабы? Кечеги 2020-жылдарды айтып атат. Бүгүнкү күндө дагы бул биздин жашообузда аябай популярдуу. Кайсы система, эмне, кандай платформа жөнүндө сөз кетип атат? Нурдөлөт. Урматтуу алып баруучу, команда менен кеңешип, биз бул суроого ушу аралыкты сактоодогу тактикаларды түзгөн деген пикирге келдик. Анткени карантин учурундагы чогулуштарда, ошондой эле жыйындарда ушул эрежелердин натыйжасында аралыкты сактоону үйрөнүшкөн. Же болбосо туура аралыкты сактаткан деген пикирге келдик. Макул. Мен жоопту кабыл ала берейин. Аралыкты сактоодо өзүнүн жардамын тийгизген. Туура жооп. Менимче бардыңыздар бул системаны колдоносуздар. Сиз дагы Нурдөлөт муну колдоносуз. Кадимки күнүмдүк жашоодо биз колдонуп жаткан QR код системасы жөнүндө сөз болду эле, урматтуулар. Инженер Масахиро ойноп жатып 95 жылы QR код биринчи жолу 95 жылы чыккан, урматтуулар. Андан мурда жок болчу. Масахиро ушул оюнду ойноп жатып QR код эсине келген. Ак кара таштар көрдүңүздөрбү? QR коддо деле ак кара түс бар, башка түс жок бул жерде. Эсеп 1-0. Экинчи раунд. Докторбай мырза, билерман ордого кызыгуу канча жаштан бери пайда болду сизде? Негизи мен билерман ордого кызыгуу ошол мектеп маалында окуп жүргөндө бир 8-класстан баштап бери ушуга кызыга баштадым. Жана ошондой эле бул ошо мектепте дагы өзүбүз бир оюндар өткөргөнбүз. Жана ошондой эле бул ошол оюну бир кездерде кыял болчу эле. Азыр ошол кыялдар акырындан ишке ашып жаткан учуру. Ийгилик болсун. Экинчи раунд сизге каршы Жаныбузак Садир уулу суроо берет. Базар Коргон районунун тургуну. 19-кылымдын башында европалык зоологдор, жаныбарлар дүйнөсүн изилдеген адистер, Австралияга кызыгып калышат. Себеби Австралияда башка жакта көрбөгөн жаныбарлардын түрлөрү бар эле. Зоологдордун бири Джеймс Харди Австралиядан кайтып жаткан буфало кемесин кимдир бирөөнүн кемесине окшоткон. Сиздерге суроо. Джеймс Харди ал кемени кимдин кемесине окшоткон? Кайсы кеме жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Кетти минута. Жана Нух пайгамбардын кемесине окшоткон. Негизинде ал ошол жактан келатканда көптөгөн жаныбарларды алып алган, анан ал ошону салыштырган, ушунча көп жаныбарларды алып алган. Австралияда кайтып келатканда көп жаныбарларды алып алган. Ошондуктан Нух пайгамбардын кемесине окшоткон. Так кандай варианттар? Одан башка варианттар мисалы Австралия деген үчүн жаныбар. Австралияны ким ачкан мисалы ошол Австралияны ачкан инсандын дүйнөнү айланып чыккан. Ал жолу дүйнөнү айланып чыккан. Адан башкачы Джеймс Кук деген бар. Джеймс Кук бирок ал башка белгилүү бир кемеге окшоткон бар. Кеме курушуларда Кимди? Жок, Титаниктин ал жака тиешеси жок, бирок Титаник азыркы учурда эле курулган нерсе ал. Ошол мурдагы Австралияда эң көп нерсе. Кемур ал Австралия деген жаныбарлар. Жаныбарлар кеме анан жаныбар болуш керек да. Ооба. Ооба. Ондо ушул жоопко токтолдук да. Одан башка ойлонө берели. Дагы башка эмелер бар, варианттар? Одан башка варианттар. Немеге токтолобуз да?
Докторбай мырза. Ким жооп берет? Расул мырза жооп берет. Расул Мамадалиев. Биздин оюбузча бул Нух пайгамбардын кемеси. Эмне үчүн антип ойлойсуз? Эмнеге дегенде сиз айттыңыз, жаныбар дедиз, ошо ал кайтып келе жатыр дедиз, анан мүмкүн кайтып келе атканда жаныбарларды салып алган. Анан ал ошол салыштырганда ошол Нух пайгамбардын кемесине салыштырганда ушундай жаныбарларды салып алып келе жатыр деген ушундай кандайдыр бир мааниде. Эсеп 1-1. Ал кемени Джеймс Харден Нух пайгамбардын кемесине куткан себеби Нух пайгамбардагы барлык жаныбарлардын жуптарынан өзүнүн кемесине салган болчу. Команда эсепти теңдеди телекөрүүчүлөр менен. Жана Расул мырза туура жооп берди. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы жаңы команда биздин ордодо өнөп жатат. Бул команданы Докторбай Кенжеев жетектейт. Негизинен теологдордон куралган команда. Арасында искусство тармагында окуп жаткан адистер бар. Премьер лигага бул команда атсалышып жатат. Александр Герасименко, Новочебоксарск шаары, Чувашия Республикасы, Россия Федерациясы. Силерге каршы суроо жөнөткөн. Нух пайгамбар канча жыл жашаган деп айтылат? Расул мырза? Бек жанка айткандай 950. 950 жыл. Охо. Сиз 950 жыл өмүр берем десе, сиз ошого ыраазы болот белеңиз, Расул мырза? 950 жыл. Эгер ошо картайганда кандай десем, ошого жараша картайсың же кандай? 100 жылда картайып калдым. 800 жыл кара жашообу? Ошо айтып негизи жакшы нерсе, неге дегенде көп нерсени көрөсүң. 800 жыл жап-жаш болуп 100 жыл эле картаясың десечи? Суроо. Германиянын жол эрежелери жөнүндө. Германиянын жол эрежелерине ылайык автобан деген билесиздерби? Чоң трассалар. Чоң шаар аралык, мамлекет аралык трассалар да. Же болбосо ошо чоң трассалардын түз бөлүктөрүнүн узундугу 2,4 километрден ашпаш керек. Германиянын жол эрежеси боюнча. Мындайча айтканда 2,5 километр түп-түз жол 2,5 километрге чейин гана барыш керек. Башкача айтканда, эгер сиз саатына 100 километр ылдамдыкта баратсаңыз, ошол түз участоктун максималдуу узундугу 2,4 километрден ашпайт. Андан кийин бурулуш, оңго же солго бурулуш болот. Сөзсүз. Эмне үчүн мындай эреже кабыл алынган? Кетти минута. Ылдамдыкты азайтып, ылдамдыкты ашыруу эмес Бул жерде автобан дегенде самолеттер мисалын автопилот коюп койду, өзү кете берет. Автобан деле ушундай да, машиналар чыгарган машиналарды сыноого эмеспи? Мисалы өзү Германияда өзүнүн чыгарган маркасындагы машиналарды сыноо үчүн. Жана адамдар ошончалык жол узун болсо, мүмкүн адамдар уктап кетет. Ооба, уйкусун уктап кетпеш үчүн атайын бурулар дейт, бурундар койгон болушу мүмкүн. Айдоочу машина Анан кийин бурундарын койгон ошол адам уктап калбаш үчүн болушу мүмкүн да. Адамды уярып турушун, Эмелер бар, варианттар. Адам башкачы, мисалы Германия өзүнүн чыгарган машиналарды сыноо үчүн дагы колдонбой ал жерде. Жок, андай болушу уктап кетпеген. уктап кетпеш үчүн же ылдамдыкты азайтуу үчүн. Себептен бакы жерде бурулуш бар деп атат да. Ооба да. Докторбай мырза. Бул суроого Бексултан Ибраев жооп берет. Бексултан Ибраев. Урматтуу алып баруучу, негизинен биз автобан дегенде ошол жол өтө узун болуп кетсе, ошол автобанда кетип аткан адам уктап калышы мүмкүн. Ал эми ошо бурундарды койгондун себебинен ушунча километрден кийин мен ойгонуп уктап калбаш ушундай жолдон кийин бурулуш керек. Автобанда эми түз жолдо кете берет дагы, бурумдарда эми кыйналат. Албетте интернет жок жер болсо кыйналат. Ошондуктан бурундардын болушунун себеби же болбосо ошол 2,4 километрден ашык болбосо түз жолдордун себеби бул айдап бараткан айдоочу уктап калбаш үчүн деген ойго келдик. Эсеп 2-1. Жооп туура. Себеби чындыгында тегиз жолдо айдоочу уктап калыш ыктымалдыгы жогору болот. Адреналин аныкы активдөшүүсү азайып кетет дагы. Сөзсүз түрдө ал бурулушка барганда өзүн сергек сезип, өзүн ырастап, мындайча айтканда ылдамдыкты азайтып, бурулганга аракет кылат. Эгерде түптүз жол болсо,
айдоочу уктап кетип жолдон чыгып же кырсыкка учурап калышы мүмкүн деп ушундай эрежени кабыл алган. 4-раунд. 4-раунд. Расул мырза, өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетиңиз. Биринчи курста окуйт экенсиз, ушундайбы? Ооба, биринчи курс. Теология факультетинде окуу өзүңүздүн тандооңузбу же ата-энеңиздин тандоосу кандай? Экөө тең. Мен негизи ушундай бир багытта окууну каалаган. Анан атам көрсөтүп калды ушул окууну. Ошол себептен ушул окууга тапшырдым. Негизи өзүмдө бар бир каалоо болчу. Эгемберди Жолболдуев Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Автомашиналар жөнүндө сөз кетти. Кайра эле автомашина жөнүндө суроо келди. Сиздердин назарыңыздарга мен кадимки эмненин сүрөтүн коюп атам? Автомашинанын капотунун астыңкы көрүнүшү. Изгип деп коет муну. Мындай айтканда, мындай бөлүктөргө бөлүнүп турганын көрүп турабыз. Капоттун ички тарабы. Материал болот, бирок материалды алып сала турган болсок, ушундай формада биз капотту көрө алабыз. Эми силерге суроо. Эмне үчүн капотту теп-тегиз эле кылып койбостон мына ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп койгон? Бул максат эмне үчүн? Завод эмне үчүн мындай чыгарат капотту? Минута кетти. Мотор жоксо башка Капоттун мисалы үчүн үстү бана көп эле ачык болуп калмаса мисалы ийилиш оңой болуп калышы мүмкүн. Ооба. Анан кийин буну атайын ошол мындай жылытуучу эмелер турат го. Же болбосо шумоизоляция коет. Мына машинанын үнү, мотордун үнү ичкери улбаш үчүн ушундай эме. Ошолордун көрүнбөш үчүн мисалы ошолорго ыңгайлуу болуп түшүшү мүмкүн. Анан бул жабылып турганда үстүндөгү нерсени бекем кармап туруш үчүн капкак сыяктуу. Мындай ордунан жылып кетпеш. Ошо ийилип кетпеш үчүн бир катуу бир нерсе түшөтчү. Анан ичиндеги нерселерден жылдырбай туруш үчүн, мотор ошо сууга чөгүп кетип жүргөндө мындай сөз болуп аткан жокпу? Мисалы суу машина сууга чөгүп кетсе, же болбосо адам мурдаза же бир нерсе салат. Ошол капотко бирок ал нерсе мен бардык машинали адам мурдаш үчүн же сууга чөгүп кетет деген ниеттен чыкпайт да бул жердечи. Бул ошол машина үчүн эң керектүү нерселерди жабыш үчүн, же болбосо баягындай катуу бир нерсе түшкөндө баягыларга тийип ийилип кетпеш үчүн иштебейби? Эгер лежащийлерден өткөндө ичиндеги нерсени сындырып же бир нерсе кылып коюш үчүн. Жана ошо Докторбай. Урматтуу алып баруучу, бул суроого кайрадан Бексултан Ибраев өзү жооп берсин. Бексултан Ибраев. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен сүйлөшүп бирок мындай так ушул жооп деп айта албадык, бирок биз бул мындай болушунун себеби бул капоттун үстү тегиз болот эмеспи? Ошол тегиз болгон учурда аны кандай жууганда же болбосо үстүнө бир нерсе койгондо бул капот ийилип кетпесин деген максатта ичинен ушундай дополнительный эме коюшу мүмкүн, аны бекемирээк кармагыш үчүнчү деген ойдо келдик. Бул сиздин жообуңуз, Ооба. Жооп кабыл алынат. Ортодо кимде кандай пикир бар? Бул суроо боюнча. Варианттар барбы? Машина унаа мингендер барбы? Жок экен, мен туура жоопту айтам. Транспорт каражаттарындагы эске алынган эң негизги маселелердин бири албетте бул эмне? Айдоочунун коопсуздугу. Биринчи кезекте айдоочунун коопсуздугу назарга алынат. Коопсуздук куроо, айрбак, жумшак отургучтар, пластмассалык капталдагы эшиктердин бардыгы кандайдыр бир жол кырсыгы катталса, айдоочу мүмкүн болушунча аман калуусуна жардам берет деген ой. Эми капотко келе турган болсок, капоттун мындай таризде жасалышы дагы айдоочу үчүн багытталган, айдоочунун коопсуздугу үчүн. Эгерде алдынан маңдайынан сокку жей турган болсо, машина бул ушул түптүз абалда айдоочуну денесине залал келтирип коюшу мүмкүн. Эгерде катуу жей турган, байкап көрсөңүздөр, алдынан сокку жеген унаалардын капоттору мындай жыйрылып калган учурлар бар. Мындай өңгүл-дөңгүл болупчу, мындай түптүз болуп, темир негизи катуу кетсе, мындай түз кетсе, адамга катуу тийсе, мындай жаракат берип коет да, оор жаракат. Сокку жегенде капот өңгүл-дөңгүл болуп жыйрылып кетиш үчүн мына ушундай жасаган. Эки эсеп. Маалымат катары баарыңыздар үчүн бул жакшы кеңеш деп ойлоймун. Демек, автомобиль кызыгуучулар үчүн бул балким жакшы маалымат деп эсептейм. Эсеп 2-2 теңдешүү кайрадан. 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд.
Бекжан, өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Сиз дагы 4-курста окуйт экенсиз. Өзүңүз каалооңуз менен окуп атасызбы? Келечекке койгон максаттарыңыз кандай, Бекжан? Өзүмүн каалоом менен тапшыргам бул окуу жайга. Келечекке койгон максаттарым болсо, окууну бүткөндөн соң магистратура окусам деймин. Бакыт Камчыбеков, Алабуга районунун тургуну, силерге каршы суроо берет. Педагог. Ушундай өзгөчө түстөгү зебралар жөнүндө экен суроо, демек. Урматтуу билермандар, Жер планетасындагы жайгашкан материктерден түндүк тарапка жакыныраак жайгашкан өлкөлөрдө барында дебейм, айрымдарында асфальт жолго зебраны кадимки боек менен чийбей, мына ушундай жарык менен чагылдырып берет экен. Үстүдөн көрүп турасыздар, атайын прожектор менен ушундай жарык берип турат. Жерге чийбейт. Силерге суроо. Эмне үчүн жерге чийбей үстүдөн мына ушундай жарык берип жасаган зебраны? Максат эмне бул жерде? Минута кетти. Жайгашкан кар көп жаап, ошол себебинен болгон эмеспи? Же болбосо ошол кар жааганда ылай суу болгондо мисалы көрүнбөй калышы мүмкүн, мисалы. Утур тазалап турган ордуна жон гана ак менен чийгенде мисалы көрүнбөй калышы мүмкүн да. Түндүк жак Ошо бара-бара көрүнбөй калышы. Кар жааганда утур эмне кылгандан соң ушундай прожектор менен пайдаланышы мүмкүн ошондо. Бул караңгыда экен да, эгерде жарыкта болгондо кандай? Же болбосо ал жакта өлкөлөр мисалы үчүн көп учурда эмне болобу? Алтай күн болгон жерлер эмеспи бу? Же болбосо көбүнчө караңгы болгондагы мисалы үчүн жердеги зебралар ошо көрүнбөй калган. Ошо көрүнбөй калган, ошо жон гана ошо көрүнбөй калгандыгы үчүн атайын ушул прожектор менен колдонушу мүмкүн. Дагы бир чет, дагы кандай варианттар бар бизде? Негизинен ошо кечинде жакшы көрүнүш үчүн болушу дейт. Ооба, кечинде жакшы көрүнүш үчүн болушу мүмкүн. бирок кечиндеси бирок чийилген нерседе да өзү деле жакшы көрүнөт да ал нерсечи. Бул түндүк өлкөлөрдө шындасы бул ошол нерсеге бакына жердеги эле чагылбай ушул асмандан гана чагылдырып бере тургандай кылып. Ал эми жайында керек болгон эмес да бул. Жерге чийип койсо жетчү болгон да. Кар жок болгондо жайында. Докторбай, ким жооп берет? Бул суроого Нурдөлөт жооп берет. Нурдөлөт. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен кеңешип бул суроого мындайча жооп берүүнү чечтик. Бул ошо түндүк жак суук болгонуна байланыштуу көп кар жаап же ошол себептерден улам чийилген нерселердин үстүн тез жаап тургандагы ошол себептерден көп чыгашага эмес, ушу үстүдөн тамыз жарык берүү аркылуу ушул оңой жолун чечишкен деп ойлойт. Демек, мындай жарык берүү зебрага кар көп жааганда адамдар сызыктарды байкабай калбасын деп үстүдөн жарык берип, ушинтип коопсуздукту ойлошкон экен. Негизинен жооп туура. 3-2 эсеп. Азаматсыздар. Бир упай дагы команда алдыга чыкты. Азырынча тилгөөчүлөр менен мындайча айтканда кубушуп баратат бул команда. Оюн улантылат. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Аймира Маматалиева, 2-чи курс искусство факультети. Кайсыл адисте билим алып атасыз, Аймира? Азыркы учурда эстрада адистигинде. Эстрада адистигинде. Демек, сиз чыгармачылык жолду тандап алыпсыз да, ушундайбы? Ооба, ошондой. Өзүңүздүн репертуарыңызда ырлар барбы, жокпу? Жок, азырынча жок. Азырынча жок. Блиц раундга туш келдик анда. Блиц раунд 3 суроо 20 секундадан 3 суроого толук жооп бергенде, туура жооп бергенде гана команда бир упай өзүнө алат. Силерге каршы биринчи суроо. Нурбек Станбеков, Алабуга районунан. Кытайдын Тайху деп аталган көлү бар. Ошол көлдүн жээгине курулган мына ушул мейманкана така көрүнүшүндө болуп, кечинде чырактар менен жаратылганда көлгө чагылып түшүп, мына ушул нерсенин элесин берет экен. Силерге суроо. Кечинде бул така формасындагы мейманкана эмненин элесин берет?
20 секундда кетти. Бактайлар нишени эмеспи конфликт? Жок сиздин Шакектин балким. Жок шакектин болушу. Же шакектин же аккунун болушу мүмкүн. Аккунун эмесин элесин толук нерсе болуп Көпүрө эмеспи мындай көпүрө? Жок мындай эки жактан келгенде аккунукуна окшоп калбайбы? Же шакекке окшоп эле болушу мүмкүн. Же болбосо ошол тескерисинен болгон мисалы үчүн күндүн чыгышын же батышындагына окшобой эле. Жок, периштелер мүнбү эмеспи? Периштелердин башында болот го. Докторбай. Урматтуу алып баруучу, бул суроого биз ошо команда менен келишип, шакектин элесин чагылдырат деген жоопко токтолдук. Шакектин элесин. Себеп? Себептен азыр жарымы турат. Балким немеси баягында жарыктары жанганда балким ошол тоголок түрдө болуп шакектин элесиндей болуп түшөт деген ойдо болуп атабыз. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Эмнеге окшоп атат? 8ге окшоп атат, шакек окшобой калды эмнегедир. Себеби така эгерде бир аз айдын формасында болгондо жарым ай, анда шакек окшомок болчу. Таканын формасына түшкөн үчүн түйүндө дагы мына бир аз ийилип 8ге окшоп калат. Шакек эмес да. Сиздер ушу таканын кадимки эле копиясын чийип да көрсөңөр болмок негизи. Тилекке каршы биринчи раундда суроо туура эмес да болуп калды. Көп адаштыңар деп бир аз азыраак адашуу болуп калды. Бирок эреже ушундай экен. Бир упай телекөрсөтүү тарапка кайрадан берилип кетет ушул жерде. 3-3 суроо ээси Нурбек Стамбековду куттуктайбыз. Теңдешүү, кайрадан теңдешүү. 7-чи раунд. 7-чи раундга старт беребиз. Канышев Нурдөлөт, 4-курс. Келечекте өзүңүздү кайсы тармактан көргүңүз келет? Нурдөлөт. Келечекте бизнес тарабынан көрөм деп ойлойм өзүмө. Анткени ошол боюнча да азыр жеке иштерди жасап атам. Аскат Турсункулов, Кара Суу районунан Мады айылынан силерге каршы суроо берет. Суроо. Чыңгыз Айтматов менен Скрябин атындагы Айыл чарба институтунда бирге окуган эң жакын жолдоштордун бири айыл чарба илимдеринин доктору Ильяс Ботбаевдин эскерүүсүнөн кыскача цитата экен. Студент кезибизден жакын жүргөнүбүздүн себеби менин ата менен Чыңгыз Айтматовдун атасы Ошто партиялык кызматта бирге иштешип калыптыр. Мен окуп жүргөндө чикеме айткам. Мына ушундай биздин атабыз чогуу иштештир деп. Кийин менин атам дүйнөдөн өтүп кеткенде ал мага көңүл айткан телеграммасында мына ушул сөздөрдү жазыптыр дейт. Ильяс, арты кайрылуу болсун деп дагы бул жагына дагы бир, бул жагы көп чекит экен да. Дагы бир бул жагына кайсы сөздөрдү жазган Чыңгыз Айтматов. Сиздер ошону таап көрүңүздөр. Кетти минута. Кесиби ветеринар болгон го, бунун атасы дагы ветеринар болушу мүмкүнбү? Bir gün dagы бир жолу көрүшөсүң деген дагы бир жолу немесе бейиште же акыретте көрүшөсүң дегендей дагы бир жолу көрүшөсүң деп арты кайрылуу болсун дагы бир деп көп чекит атат да, бул жерде дагы бир жолу чыгармаларда жолугасың деп дагы бир жолу чыгар. Мисалы Саманчын жолу ошо Саманчын жолун атайын ошо ата-энесин арнап жазган чыгармасы бар да. Дагы бир жолу чыгармаларда көрүшөсүң. Дагы бир жолу чыгармаларда көрүшөсүң. Андан башка жол болсо чыгармаларына жол болсо андан башка бейиште жолугасың же акыретте жолугасың деген эмес пе? Калоо эмес ошого. Сен ушундай болуп кет деген бир майында калоо. Бул жерде арты кайрылуу болсун, дагы бир деп туруп көп чекит деген эме болот да. Бул жерде дагы бир жол чыгармаларына жол дагы бир жол чыгармаларга жолугасың, жолсо дагы бир акыретте жолугасың, андан башкачы. Дагы бир өнөр инсан кетти, элге пайдасы тийгизип турган дейсиз да. Дагы бир өнөргө адам келет деген. Ал сенсиң деген сыяктуу. Ооба. Же дагы эме болушу мүмкүн. Бул жерде эмеден макалга тоюлду. Дагы бир мисалы үчүн билгич адам кетти дейбизби же кандай эме болушу мүмкүн? Арты кайрылуусун дагы бир жолу чыгармаларына кетти. Чыңгыз Айтматовго байланыштуу бир сөз кетчү керек да. Чыңгыз Айтматов айткан экен да өзү. Чыңгыз Айтматов айткан. Докторбай мырза ким жооп берет? Бул суроого Бекжан мырза жооп берет. Бекжан мырза. Чыңгыз Айтматов айтып атат да, эми өзүнүн атасына, аталарына тиешелүү сөз да, бул дагы бир. Бул жагы кандай болушу мүмкүн?
чынын айтмак өзүнүн кесиби ветеринар болгондуктан бул жерде дагы айыл чарба кызматкерлигинде иштеген экен. Бунун кишинин атасы Ильяс дегендин биздин жооп дагы бир ветеринар кетти, жакшы бир ишчи кетти деген жооп жазышы мүмкүн уланысында. Жооп кабыл алынат. Ортодон экинчи жолу сураймын. Кимде кандай варианттар бар? Эмне деши мүмкүн Чыңгыз Айтматов? Төрөкул Айтматов менен бул кишинин атасы чогуу иштешкен экен. Алишер. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча бул жерде дагы бир атамы көргөн бир киши өлдү деген айтылыш керек. Атамы көргөн деген бул жерде негизги сөз. Чыңгыз Айтматов өзүнүн телеграммасында атамды көргөн, атамды тааныган, дагы бир кишиден айрылдык деген. Дагы бир кишиден ажырадык. Себеби Төрөкул Айтматовду тааныган адамдар аз эле болгон да. Ветеринар жөнүндө эмес, атамды көргөн дагы бир киши бул дүйнөдөн кетти деп мындай ыза сөзүн айткан экен. Аскар Тусункуловдун суроосунун команда туура эмес ап калды. Алишер мырзадан так жооп чыкты, бирок бул Ордонун пикирин сурадым. Кайрадан телегөчө бир упай алга чыгып кетти. 7-нчи раундга старт беребиз. 7-нчи раунд. Жахангир Кайнаров Өзбекстандан Сырдария облусунан сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Белгилүү гольф ойноочу Бен Корфи узакка созулган бир мелдеште таптакыр эле бүтпөй коюптур да. Гольф ойной бериптир, узакка созулуп кетиптир. Анан кеч кирип кеткендиктен жакын жерде оюнду көрүп жаткан көрөрмандарга адаттан тыш бир өтүнүш менен кайрылыптыр. Менин көрөрмандарым, ушундай кылгыла депчи. Жана бул өтүнүч аткарылгандан кийин көрөрмандар тарабынан Корфи оюнда ийгиликке жетишип, упайларды көбүрөөк топтой баштаган, кеч кирип кеткенден кийин. Сиздерге суроо. Корфи көрөрмандардан эмне кылып берүүнү суранган? Кеч кирип кеткенде кетти минута. Ошол багытты эме кылып бергиле. Ол ошондо кандай десем, бир багыт чырак коюп бергиле деген. Жок, ошол багыт ошол жакка өтүп, же болбосо фонар тамызып тургула, мен ошол жакка карап урам деген болушу мүмкүн. Же болбосо жалпы эле ошол оюн талаасына жарыктарды берип тургула, мисалы үчүн жарык чандырып тургула деген болушу мүмкүн. Жок, кеч кире баштагандан кийин өтөт да бул нерсечи, ошол жарыктын багытын белгилеп мындай көп неме тамызып тургула деймиз. Жок, неге анда сарда калган эмес? Бирок бул нерсе бирок ондой десек, бирок эртең менен дагы бошо албай койду. Көзайнек кесип эле дейм да. Жок, бул оюн бүтпөй калганда кеч кирип кеткен да. Немесин чоңойтула деймиз ба? Оюнду Тешикти жок, ал нерсеге. Ошол тешикке жакыныраак туруп, мага фонар тамызган, мен ошол жакка карап туруп, гольф ошону урам дешим мүмкүн. Гольф алыс болгондо алыстан көрө албайсың да. Бирок антен десек байрак бар да. Жок, ошого байрак караңгыда көрмөйт деген, кеткиле мамишат кылбагыла деген. Жок, ошол нерсени кылгандан кийин бул жеңишке жеткен болот. Ошол бир болсо ошол фонарлар тамыз берген, же болбосо ошол тешик жактан фонар тамызганда ошол тешикке ошол болжолдой эле урган. Докторбай. Урматтуу алып баруучу, биз бул суроодо Ордодон жардам алабыз. Жардам аласыздарбы? Урматтуу Ордо. Команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж экен. Жакыныраак келиңиздер. 20 секундда кетти. Ойunu узакка созулган деген уже караң кирип кетти деген. Бирок неге сарда калган эмес деген бар. Сар башталып Oyun узакка созулган. Докторбай. Ордон жардам бүттү. Бул суроого кайрадан Бексултан мырза жооп берсин. Бексултан. Урматтуу алып баруучу, негизи бул жооп бизден деле чыкты эле, бирок ошондой Бышыктоо болайын дедиңерби? Бышыктоо максатында дейбиз, же болбосо кандай, ошол Ордодон жардам алдык. Ордо дагы ушул ойду айтты. Оюн эртең менен башталып, кеч бүтпөй калганда караң кирип кеткенде, ошол айткан көрөрмандарына ошол фонарик жандырып тургула, же болбосо жарык берип тургула деген да. Себеби көрүнбөй калганда ошо жарыктандыруу жагынан кыйналгандагы ошол жарык берип тургула деген болушу мүмкүн.
жарык берүүнү эмне аркылуу ишке ашырыш мүмкүн? Фонарик же телефондун фонариги болушу мүмкүн, же болбосо жөнөкөй эле фонарик болушу мүмкүн. Ошол аркылуу. Бүгүнкү күндө эми ар бир адамдын колунда телефон бар. Телефондо деген фонарь жарык берүүчү атайын система бар. Жана ошонун натыйжасында жарык түшүп, гольфтон ийгиликтерге жетише баштаган. Эсеп кайрадан 4-4. Сен ашсаң мен ашам, мен ашсам сен ашасың дегендей эле куушуп кетип атат телекөрүүчүлөр менен. Оюн кайрадан улантылат. 9-раунд. 9-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин оюнга суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Ош шаарынын көчөсү 330. Instagram Билерман астыңкысызча ордо катталыңыздар. Сөзсүз подписация баскычын басып, суроо калтырыңыздар. Суроонун жообу, фото сүрөт, дарек жана суроонун маалымат булагы сөзсүз көрсөтүлүшү керек. Азырынча эсеп 4-4. Жаңы команда Премьер Лигага чыгуу үчүн ат салышып жатат. Актив дизайндан сиздерге суроо. Бразилиялык кир жугуч порошокторду чыгарган, кир жугуч каражаттарды чыгарган, порошок деп турат, эми каражат дейбиз кандай. Кир жугуч каражаттар чыгарган Омо деп аталган бренд бир жолу Коринтианс деп аталган футбол клубуна демөөрчүлүк кылып, бир оригиналдуу ыкманы ойлоп тапкан. Адаттан тышкары оригиналдуу ыкманы ойлоп тапкан. Натыйжада футболкаларда, футболчулар кийген футболкаларга демөөрчүлүк кылган Омо деген логотип бир караганда көрүнгөн эмес. Негизи демөөрчү логотипти берет. Туура Бек Султан, сөзсүз көрүнүш керек бир жерден. Бирок бир караганда көрүнгөн эмес. Кандай учурда логотип байкала баштаган? Минута кетти. Кир болгондун жуугандан кийин байкала баштаган. Оюнда жыгылат. Ошо жыгылган кир болгондон Кир болбой калган эмеспи ошондо? Жыгылганда эмне болгондо? Балким ошонун немеси. Футболкасы кир болуп калып, ошол оюндан кийин ошол айна менен жууп таза болду деген болушу мүмкүн. Же болбосо кир болгон ошо айна менен жуугандан кийин ал форма кир болбой калды деген да болушу мүмкүн да. Оюн ойноп мисалы жыгылгандан деле. Ал футболка ушунчалык кир болуп кеткен, анан жуугандан кийин ошол Омо деген жазуу чыгып калган. ошо порошокто да бекерден порошок ошол байкы атайын оюн болгондон кийин жыгылган. Коринтианс деген турган эмеспи аттары? Билинбей калган дейт ал. Эмне себептен ушундай болгон болушу мүмкүн? Оюн электер бар кир болуп футболкалар кийимден жуугандан кийин аттары баары белгилүү болуп калган эмеспи? Негизи Омо деген жазуу ошо футболкада болуш керек да. Негизи реклама болот. Ошол көрүнбөй калган. Ал анда кир болгон болушу мүмкүн. Же ошол жуугандан кийин эмне болуп калган таза оюндагы жыгылгандагы кир болгон себептен көрүнүшү мүмкүн да. Докторбай, оригиналдуу ыкма бул башка демөөрчүлөр кыла албаган нерсе ойлоп тапкан да. Башында байкалбаган, бирок бара-бара байкала баштаган логотип. Кандай учурда байкала баштаган деген суроо бердим. Ким жооп берет? Буга суроого Бекжан мырза жооп берсин. Бекжан мырза. Урматтуу алып баруучу, биз бул суроого командабыз менен келишип, башында кийгенде билинбеген болушу мүмкүн, бирок оюн ойноп жатып, ар кандай учурлар болгон, жыгылган немелери, футболка кийимдери кир болгон, ошол себептен кир боло баштаганда анын жазуулары чыга баштаган деп жоопко токтолдук. Кир боло баштаганда анын жазуулары чыга баштаган. Жооп кабыл алынат. Кандай учурда чыгып кетти бул? Футболчу сөзсүз түрдө футбол талаасында эмне болот? Биринчи кезекте Нурдөлөт, Бекжан. Оң жакта футболчунун акыбалын көрүп турасыздарбы? Суудай болуп тердеген. Демек, Омо деген жазуу футболчулар тердеп баштаганда анан кийин көрүнө баштаган. Мына ушундай бир система менен тиккен футболканыч кир болгондо эмес, тердеп баштаганда чыгып баштаган, пайда боло баштаган. Ушундай бир оригиналдуу ыкманы ойлоп таптыр булар. Теке каршы туура эмес жооп бердиңиздер. Суроо ээси актив дизайнда акчалай каражат калды. Аны мыкты оюнчуга беребиз жана мыкты суроо ээсине беребиз эми. 5-4 мына маселе эми бир аз олуттуу десек болот. Докторбай мырза, маселе олуттуу десек болот. Эми чамдаш керек, эми отуруп калган болбойт эми. 10-раунд. 10-раунд.
ушул учурда алып баруучу тарабынан 1 минуттук бонусту алсаңыздар болот. Эгерде кыйналып калсаңар, эгерде жоопту дароо тапсаңар, минутаны үнөмдөп калсаңар да болот. Эми болгон энергияны ортого ташташ керек эми. Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Шабдан Жантай уулу жөнүндө. Шабдан Жантай уулу 1904-жылы Меккеге ажылыкка барып келгенден кийин аны Осман империясынын султаны Абдулхамид II ыраазычылык кат жана алтын төш белги менен сыйлайт. Бул төш белги жана ыраазычылык кат дүйнөнүн бардык тарабындагы айкөл мусулмандарга дагы берилген. Силерге суроо. Шабдан Жантай уулуна Абдулхамид кандай себеп менен ушундай ыраазычылык кат менен алтын төш белгини ыйгарган? Кетти минута. Темир жол салып атканда жардам берген эмес, аскери менен барып, Шабдан бар. Темир жолго жардам берген болсо керек. Осман империясы Абдулхамид II кайсы жылдан кетип атып, ошол жылдар 1904 дейт да. 1904 Ошол ажыга биринчи ошол ажыга барып келгенден кийин ошол байкы кетип атып, ошол ажыга кетип аткандардын чогуу жардам берген болсо керек темир жолго. Ошол убакта курулган темир жол. Темир жол ошол убакыт болсо керек. 1904-жылдары дейт. 1904-жылдары ажыга барып келгенден кийин. Ажыга барып келгенден кийин ушул эме төш берилмеди. Башкаларга дейт, мусулман эмелерине дейт, падыша баш мусулман. Жерди бергенине. Кайсы жерди берген аны? Ажылыкка барганда азыр кыргызстандыктарга бекер ошол жер Шабдан бетип. Ал Меккеде бирок. Бирок Осман империясына караганда ошол малда. 1904-жылдары. Ошо темир жол өзү убакта. Бирок Токторбай мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурдөлөт. Урматтуу алып баруучу, бул суроого ушу ажылыкка кетип атканда өздөрү менен кошо барган адамдар менен биргеликте ошол Осман империясында курулуп аткан темир жолго жалпылап жардам берип өтүшкөн деген тыянакка келдик. Эмне жардам берген сиз билесизби? Бул боюнча бирок кайсы неме экенин азыр так айтып бере албайм. Бирок темир жолго жардам берген деген маалыматтар гана эсимде калыптыр. Шабдан Баатыр ажыл сапарга бара жатып Стамбулга конушкан. Ошол кезде Осман султаны Стамбул Хиджаз темир жолун салдырып жатканы үчүн Шабдан Баатыр 2000 алтын теңге жардам кылган ошол курулушка. Ушул себептен дагы Абдулхамид биздин Шабдан Жантай уулун ушундай сыйлык менен сыйлаган экен. Мына эми чечүүчү раунд десек болот. Премьер-лигага чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү командада бар. Нургүл Пазилаева Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Бул майрам кайсы бир майрам жөнүндө сөз кетип атат. Ар жылы Испаниянын Буньол шаарындагы Валенсия автономиялык округунда август айынын акыркы шаршембесинде белгиленет. Кызыгы бул майрамга катышуу үчүн башка өлкөлөрдөн дагы 10 миңдеген адамдар келишет. Сиздер майрамдын атын эмес, ал майрамда колдонулуучу жашылчанын атын таап бериңиздер. Жашылча жөнүндө сөз кетип жатат. Бул майрамда кетти. Бул помидор болушу. Помидор ачканда кат го. Ошол оюнда да помидор бул жерде август айынын аягында да. Бул жерде Испанияда ошо белгилүү оюндар ошол помидор атыш ойногон. Кызыл минадар болот. Помидор болушу мүмкүн. Помидор атыш ойногон. Немедеги кан болбойт. Жок, помидор. Урматтуу алып баруучу, менетинен мурда жооп даяр. Негизи убакыт өтүп кетти, бирок ошентсе дагы мен жоопту угукканга даярмын. Ким жооп берет? Маматали Аймира жооп берет бул суроого. Аймирадан да жооп чыгабы? Аймира кана? Мен бул ошол оюн дегенде эле, ошо Испания дегенде эле оюма ошо дароо эле негизи помидор келди. Анткени муну биз социалдык тармактардан деле, башка жактардан деле көрүп жүрөбүз. Анан ошол жашылча бул помидор эле болуш керек деп ойлоп атабыз. Биз командабыз менен помидорду жакшы көрөсүзбү? Жок, мен помидор жейм. Командабыз менен ушундай жоопту кабыл алдык.
Жооп помидор. Сиз жакшы көрбөсөңүз, жоопту помидор деп берсеңиз, кандай болуп калат эми? Туура жоопту айтам. Испаниядагы бул оюнда 10 миңдеген адамдар бири-бирине помидор менен урушуп ойношот. Жана 6-5 эсебинде Кенжеев Токторбай жетектеген команда бүгүн ийгиликтүү Премьер лигага чыгып алды. Куттуктайбыз команданы. Көбүрөөк изденели, китеп окуйлу деп биздин ордобузга келип отурат. Бул оюнчуларды көрүп, азыр Ибрагим да капитан менен сүйлөшүп атабыз. Биз дагы алгачкы оюн күндөрү эстеп турабыз. Биз дагы ушундай студент мезгилибизде тарагы 15-16 жыл мурун келип, олтуруп, кыжалат болуп, Кудай ашыр арадан көп убакыт өттү. Мен ойлойм, бул оюнчулар дагы мыкты оюнчулар болот. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов 12 декабрь туулган күнү. Кыргыз эл сыймыктарын биз ар дайым балайбыз. Ушул элибизде сөз бар. Атаң өлсө өлсүн, бирок эч качан атаны көргөн адам өрүлбөсүн дейт. Ошол сыңары ушундай эскерүүсү биз үчүн, мен ойлойм, баары үчүн мыкты суроону берсек болот. Рахмат. Рахмат. Токторбай мырза, Сагын агай айтып өткөндөй, ошо Нурдөөлөт өтө кыйын учурдан чыгарып кетти. Жана ошондой эле биздин оюбуз боюнча дагы Сагын агай айткандай, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун боюнча берилген суроо, ошол суроону мыкты деп мен ойлоп атабыз командабыз менен. Негизи ал боюнча дагы жооп кийин кечирээк болуп калды, бак атасы боюнча. Бирок биз ошол суроону мыкты деп таптык. Аскат Турсункулов, Кара Суу районунун тургуну, бул суроонун ээси, пенсионер телекөрүүчүбүз. Аскат Турсун мырзага актив дизайн акчалар бөлүнгөн бир бөлүгүн ыйгарабыз. Жана Бексултан мырзага биз актив дизайндын акчалар бөлүгүн ыйгарабыз. Куттуктайбыз. Торт болсо Расул мырзага ыйгаралы, калган жей бергиле. Шириниктер студияга. Бар болдун шириниктери. Кабыл алып коюңуздар. Адалет аттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди алып келет. Таев костюмистан сизге бардык суроо жөнөткөн биздин телекөрүүчүлөргө биз ыраазычылык билдиребиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, аман болуңуздар.